Улан-Удэ Россия Федерациясынын курамындагы Бурятия Республикасынын шаардык округу. Аны Чыгыш Сибирдин эң ири маданий, илимий жана өнөр жайлуу борбору десе болот. 434 миңден ашык калкы бар Бурятияда учурда миңдеген мекендештерибиз жашап иштейт. Адеп келгенде бир топ кыйынчылыктарды тартышса да, азыр жергиликтүү калк менен тил табышып, атүгүл жарандык алып, үй-жай көтөп, жердеп калышкан. 15 жылдан бeri Кудайга шүгүр, жаман эмес. Биз Кыргызстандан келгенде действительно биринчи жылдары келгенде кыйналдык. Ар кандай нерсе болот экен турмушта. Местнийлер жакшы түшүнүкпөй, эми барган сайын биз ушу местнийлер да түшүнүп калды биздин акыбалыбызды. Азыр мурда ушул жерде где-то бир 3,5 миң, 4 миң кыргыз болсо, азыркы күндөрдө бир 2,5-2 миңге жакын кыргыз бар. Көпчүлүк азыркы күндөрдө 90% кыргыздар граждане Россия. 2003 жылы келгем. Ошондон бери иштеп жүрөбүз. Мурда биринчи келгенде өзүбүз эле келгенбиз. Кийин анан бирден бала чакалар менен болуп отуруп, балдар деле келип, анан жарым окууга тапшырганда Кыргызстанга тапшырып, анан бул жакта окуганы бул жакта окуп, мага жардамдашып жүрүшөт. Кыргыздардын эми бул жерге көнүп калдык, келгенибизге да кыйлачыл болуп калды. Кыргыздар жакшы эле иштеп атышат. Баары Кудайга шүгүр. Эми жакшы иштеп, Кыргызстанда эми кыйналган үчүн келгенбиз бул жерде. Иштеп, ал жактан үй алган, үй алып, бул жерден үй алгандары үй алып, жакшы эле жашап атышат. 1998 жылдан баштап Россияда жашап атабыз. Бул жака көнүп калганбыз, кыйынчылык деле жок. Биз бул жерде кыргыздар ынтымактуу жашайбыз, башка кыйынчылыктар деле жок. Кыргызстан менен тез сүйлөшүп турабыз, күндө күн алыс эле туугандарыбыз менен. Үй бүлөңүздөн канчадан бул жерде эмгектенет? 3 кыз, 1 уулум бар. Бардыгыбыз эле бул Россиядабыз. Проблемалардын баардыгын ушул жерден чечпедик да. Ушул жерден болбоду. Кыргызстанда баз союз бузулганда жумушсуз калганбыз. Бала чага жаш болуп, анан айласы жок Россияга келгенбиз. Мигранттардын айтуусунда өлкөбүздө орус тилинин расмий тил катары колдонулушу ошол эле бажы биримдигине кирген башка мамлекеттердин жарандарына караганда кыргызстандыктарга бир топ артыкчылыктарды берет. Кыргызстандыктар кыргыз права менен жүрөт. Кыргыз права менен жүргөндөр, мисалы үчүн башка мамлекеттин башка эмелерди алар өздөрүнчө башка өздөрүнүн, бирок имени биздин Кыргызстандын граждандарына уруксат берилген. Вот мен бир примерди айтайын, бир армянин ватаңдашып, алардын правасында только армян тилинде жазылган. А биздин правада кыргызча, орусча жазылган. Даже мен билем, Россиянын өкмөтүндө, Россиянын Госдумасында ушуну кабыл алды. Кыргызстандын граждандары кыргыз паспорт менен иштей берсе болот деп. Ошондо айткан, керекпи деди, Кыргызстандын правасында орусча, кыргызча жазылган. А сенин праваңда жок. Жазып кой, расмий тилде, мына орус тилинде өзүбүзгө пайда. Кыргызстанга жылына канча жолу барасыз? 2 жылда бирден барам, же болбосо жылына эми иш чыгып калган. Анан бала чакаларым биз тез барып турабыз. Ушул жерден иштеп сиз экениңизди эмне таптыңыз? Балдарым үйлөндү ушул жерде. Ушул жерден үй алдык, 2 балама тең үй алдым ушул жерден. Ушул жерде үй жайы бар. Бишкектен үй алдык, Оштон үй алдык. Салыштырмалуу Кыргызстанга көп льготалар бар, например. Мисалы мен 3 балам бар эле, 3 балам многодетный деп 60 миңден жылынан эме чыгарып берет эле. Жылуулук, коммуналдык услуганы төлөгөнгө чыгарып берет эле. 5 миң болот эле, 5 миң ошол төлөп берет эле. Анан балдарга двойной эме пособие 2 жолдон. Анан лагерге жайындасы бекер бир. Мекендештерибиздин жергиликтүү бурят эли менен жакшы ымала түзүп, алардан кыз алып, үй бүлө күткөндөрдүн алды бүгүнкү күндө чоң ата, чоң эне. Буряттар менен кыргыздардын мындай жорулушуп кетишине алардын айрым салттары так эле кыргыз элине окшоштугун айтышат. Атыгүл Өмүрбек мырза алар менен биздин тилибиздеги окшоштуктарга кызыгып, өз алдынча иликтеп да көргөн. Бурят эли ушу кыргыз элинин эле кулк мүнөзү деп айтсам, мен үчүн менин оюм жаңылышпайм, себеби булар аябай меймандос. Салт саналарда биздин кыргыздардын кээ бир
салттарына окшошуп кетет экен да. Анан ойлонуп көрсөм түбүбүз бир эле болсо керек деп ойлоном да. Мисалы кайсы салты? Мисалы жаңкы Кудага барган салттары, баягы кой союу алдына барат го бизде. Баягы ачуу астыгы биринчи ошолор бар экен. Ошолорду көрдүм, бурят достору бар, алар эме кылат да. Кыздарын берди, угулдарын үйлөдү, тойлорго катыштык да. Анан жана бизде эми астымда мына ош тарапта жана себет деген нерселер бар го. Конфет, бир койдун этин салып, борсок, ушундай нерселерди жасап келет экен да алар. Ушу ресторандарга бүт ооз тийгизип таркатат экен да. Ушул салттар анан жанакы сарпай, көйнөктөрү ар бир келген айылга бирден жолук берет экен. Эркек адамдарга бирден көйнөк берет экен любой тойдо. Ушул саналарынан эт жегени, основном камыр менен эт жегени бизде эле экен. Кыз бергендер болуп атабы? Жакында бирөө болду. Биздин бир кыргыз жигитибизге бурят кызына алды, кичине тойчук кылып. Ошолор биринчи мен билишимче ушулар үйлөндү, мен келгем. Мага чейинки бул жерде агалары бар, ушул жерде аял келинчектери бурят. Биздин кыргыз тилине жакы словарлар бар го, бурятия, русский словарды алып карасам, киде 88 сөз окшош экен. Мен өзүм изилдеп чыктым да шуну. Мамиле жакшы, өтө жакшы. Биз бул жактан көптөн бери иштегендиктен тааныш биш болуп калганбыз бардыгы менен эле. Эч кандай бийибизге андай неме жок. Үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Үйдө кыргыз тилинде. Балдарыңыз кыргызча түшүнөтпү? Кыргызстанда окуган бардыгы эле. Бир гана уулум бул жерде 7-класстан баштап орус класста окуду. Балдарды чоңойтуп атабыз, өстүрүп атабыз. Эми эң глобалный эле эң көйгөйлүү маселе бар эми. Ушул жерде биздин бала чакабыз калып, ушул элге сиңишип, ошол бойдон жок болуп кетет деген гана бир кат коркунучтуу маселебиз бар. Атак калганы жакшы ушу. Бир эле мен эмес, могу жердегилердин баарыбыз эми чогуу отурганда сүйлөшөбүз да кыргыздар. Баары эле ушу Кыргызстанга кетсем дейт. Баары эле кичине иштеп турсак, кичине ошол жакта шарт болсо, ал жактан ушу базарга ошол жака иштейин дегендер да бар. Анан барсаң анан место кымбат экен, анан тийбейт экен. Ошол жерге эле ушу базарды ошол жерде эле кылсак болот эле деп айтышат бардыгычы. Анан мындай жөн жумушчу орун болсо деле иштегиси келгендер бар. Бул жерде деле могу базардан сырткары иштегендер көп да. Мекендештерибиздин турмушу жакшырып, өздөрү иштеген жерден эле эмес, Кыргызстандын борборунан, анан кичи мекенинен үй-жай алышып, жактырган унааларына ээ болууда. Бирок баарынын көкүрөгүндө бир көйгөй алардын тынчын алып, уйкусун бузат. Балдарыбыздын келечеги кандай болот дегенде, баары артын карабай, баардыгы Кыргызстанга келүүнү эңсешет. Мына келгенибизге ошончо 15-20 жылдан болгондор бар да. Мага 15 жыл болуп калды. Мына ушинтип картайдык. Картайгыча жүрөбүз, ушу кээде ойлонобуз, ушул жерде өлүп калбасак экен, ушу өлгүчө кетип калсак экен депчи. Ошо бизге окшогондорго жумуш орун неме жасап койсо, жок дегенде балдарыбыз бизге окшоп жүрбөсүн. Ушинтип кетип калалы. Ойлонот экенсиң да, ушу Кыргызстанга ушу жанакы мен айттым го. Немеге балдар ушул жерге сиңишип кетеби деген эле проблема бизде. Улануудегі барган мигранттар мындагы шартка көнүп, орун учук алып, жакшы каражат таап, үй бүлөсүнө, жакындарына, мекендештерине колдон келген жардамдарын беришүүдө. Баарынын тилегени Кыргызстанда жумуш орундары төзүлүп, талаалап жүргөн мигранттар үйлөрүнө кайтса. Ал эми балдары эне тилин унутпай, улуттук каада салттарын билип чоңойса.